Мал ууру аталышындагы рейд Талас облусунда жанданды. Анткени кароосуз калган малдар мал уурулукка жол ачат. Андыктан Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери өзөндө мал баккан фермерлерди кыдырып, мал уурулуктун алдын алуу максатында түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүштү. Талас областында азыр масштабный чоң рейдтик иш-чара жүрүп атат. Мал уурулук боюнча, мал уурулукту болтурбоо, алдын алуу боюнча. Жана ошондой эле Жаран Талас аймагында жашаган жалданма малчыларды каттоо, жана ошондой эле жол кырсыгын мал жандыктар менен катышкандыктардын баарын жоюу максатында алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзөйүн деп келдик сиздерге. Рейдтик иш-чара Долоно, Кеңкол, Көпүрө базар, Арал, Жергетал, Калба айылдарында улантылды. Өзгөчө түнкүсүн көчөдө кароосуз калган малдар жоголуп, мал ээлери өз алдынча малдарын издеп убакыттан уткуруп келет. Андыктан ар бир мал ээси малдарына белги салуу менен өз учурунда малдарын карашы керек. Ачыгын айтканда эң туура. Мен деле мисалы үчүн көп жылдан бери мал багам. Анан жылга келет милициялар, мал доктур баары келип ушинтип бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Алар менен иштешебиз. Башка элдерге деле айтарым ошо да. Кечинде өз малдарына сак болуп, кечкисин жолго чыгарбай, айдоо жерлерге түшүрбөй кармап койсо эң эле жакшы болгон туруда. Каттатыш керек обязательно. Болбосо малчылардын дагы малын атын минип качып кеткендери болуп калат. Ар кандай немелер бар да, ошодун мисалы каттатып койсо эң жакшы. Райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте бул күнү ветеринардык адистер дагы мал ээлерине түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүштү. Жайлоого чыкканга чейин ар бир малды идентификациядан өткөрүп, ылаңдуу ооруларга каршы эмдетүү мезгил талабы. Жануарлардын идентификациясы боюнча жазкы эмдөө, алдын ала профилактикалоо иш-чаралары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул идентификациянын негизги максаты бул эң биринчиден малдын так санын аныктоо. Мисалы мамлекет тарабынан берилип аткан биокаражаттардын баардыгы тең ушул жанагы идентификацияланган жануарлардын башына гана расчеттолуп берилет. Ошол себептен ар бир чарба жүргүзүүчү субъект өзүнүн карамагындагы малдарга милдеттүү түрдө идентификациядан өткөзүүгө милдеттүү да ар бир жаранч. Ошондой эле башка жактан сатып алса, башка жакка сатса, өзүнө кириштеп чыгыштаган баардыгын ошол мыйзамдын негизинде кылышы керек да. Акыркы күндөрү кароосуз калган малдар коңшу Казакстан мамлекетине чейин өтүп кетүүдө. Ал эми жол жээгинде жүргөн малдардын кесепетинен жол кырсыктары катталууда. Мал багуу менен ар бир жаран малдарын кароосуз калтырбашы керек. Кароосуз калган малдар мал уурулуктун көбөйүшүнө шарт түзүүдө. Энди малды жакшылап караса, мындай кырсыктан Кудай сактасын анда. Эме болбойт деш. Малчы бар, малчы болгон менен каттатып коебуз. Участковыйга сүрөткө тартатып каттатып коебуз. Жылкыны өйдө айдайбыз. Жолдон өткөнгө сак болобуз. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө фермерлер ар бир мал багып жардам берген жумушчусун каттатуу, ошондой эле жалданма малчыларды жумушка алууда коопсуздук чараларын эске алуусу керек. Нуржанат Жакшылков, Бегайым Ассымбаева, Калмурат Мейманбеков, Талас району.